16-bölüm. Aaruндун эки уулу чоочун от алып келип Теңирдин алдында өлгөндөн кийин Теңир Муса менен сүйлөштү. Теңир Мусага мындай деди: бир тууганың Аарунга мындай де: ал өлүп калбас үчүн ыйык жайдын көшөгөсүнүн ар жагында турган келишим сандыгынын капкагынын алдына каалаган убагында эле кире бербесин. Анткени мен капкактын үстүнө булут ичинде келип турам. Аарун ыйык жайга мынабулар менен кирсин. Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир букачар, бүтүндөй өртөлчү курмандыкка бир кочкор. Ал зыгыр бууласынан токулган узун көйнөк, зыгыр бууласынан токулган ич кийим кийип, зыгыр бууласынан токулган бел курчоо менен курчансын. Башына зыгыр бууласынан токулган кедар кийсин. Булар ыйык кийимдер, аларды денесин сууга жууп туруп кийсин. Исраил уулдарынын жамаатынан күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка эки теке, бүтүндөй өртөлчү курмандыкка бир кочкор алсын. Аарон күнөө үчүн курмандыкка бир букачар чалып, өзүн да үйүн да күнөөдөн тазаласын. Анан эки текени алып, аларды жыйын чатырынын эшигинин алдына, Теңирдин алдына койсун. Анан Аарон эки теке үчүн өкчөмө таш ыргытсын. Бирин Теңир үчүн, экинчисин Азизил үчүн. Теңир үчүн түшкөн текени Аарон жетелеп келип, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка чалат. Ал эми Азизил үчүн түшкөн текени элдин күнөөлөрүнөн тазалаш үчүн Азизилге, чөлгө кой берүү үчүн Теңирдин алдына тирүү алып келет. Анан Аарон күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка букачар алып келип, өзүн да, үйүн да күнөөдөн тазалайт. Букачарды күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка өзү үчүн соёт. Теңирдин алдындагы курмандык чалынуучу жайдагы чоктон жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөккө толтура салып, майда жанчылган түтөтүлүүчү жыпар-жыттуу заттан эки уу чалып, көшөгөнүн ар жагына кирет. Түтөтүлүүчү жыпар-жыттуу затты Теңирдин алдында отко салат. Түтөтүлгөн заттардын булуту келишим сандыгынын капкагын каптайт. Ал өлүп калбаш үчүн ошондой болот. Анан ал букачардын канына сөөмөй малып, капкактын үстүнө алды жагына 7 жолу чачат. Анан элдин күнөөсү үчүн чалынуучу текени союп, анын канын көшөгөнүн ар жагына алып кирип, букачардын канын кандай кылса бул канды да ошондой кылып, капкактын үстүнө да алды жагына да чачат. Ал ыйык жайды Исраил уулдарынын таза эмес нерселеринен, кылмыштарынан, бүт күнөөлөрүнөн ошентип тазалайт. Алардын таза эмес нерселеринин арасында турган жыйын чатырын да ошентип тазаласын. Ал ыйык жайды ыйыктоо үчүн кирип, кайра чыкканга чейин жыйын чатырында эч ким болбосун. Ал өзүн да, үйүн да, бүт Исраил жамаатын да күнөөдөн ошентип тазалайт. Анан ал Теңирдин алдында турган курмандык чалынуучу жайга чыгып, аны да ошентип тазалайт. Букачардын каны менен текенин канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнүн ар тарабына сыйпайт. Анан анын канына сөөмөй малып, ага 7 жолу чачып, аны Исраил уулдарынын таза эмес нерселеринен тазалап ыйыктайт. Ыйык жайды, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды тазалап бүткөндөн кийин тирүү текени алып келет. Аарун эки колун тирүү текенин башына коюп, Исраил уулдарынын бардык мыйзамсыздыктарын, кылмыштарын, күнөөлөрүн ачык айтып, аларды текенин башына жүктөп, чабарман кошуп чөлгө жөнөтөт. Теке алардын бардык мыйзамсыздыктарын өзүнө жүктөп, адам баралгыс жерге алып кетет. Ал текени ошентип чөлгө кое берет. Анан Аарон жыйын чатырына кирип, ыйык жайга кирерде кийген зыгыр бууласынан токулган кийимдерин чечип, ошол жерде калтырат. Анан денесин ыйык жерде сууга жууп, өз кийимдерин кийип, сыртка чыгып, өзү үчүн да, эл үчүн да бүтүндөй өртөлчү курмандыкты чалып, өзүн да, элин да күнөөдөн тазалайт.